Биз азыр мына номер 47 кармоо жайында турабыз. Азыр Садыр Жапаров Нуркожоевичтин акыбалы кандай экенин билели десек, жубайындагы адвокатты да киргизбей атат. Болгон туугандардын жана Садыр Жапаров тарапташтардын баары ар жерден келип атышат. Киргизе элек, акыбалын көргөзө элек. Айта кетчү нерсе, буга чейин номер 1 кармоо жайында болчу. Ал жактан түндө колун кесиптир деген маалыматтар келди. Ошол себептен бул жакка которулуптур деп азыр акыбалын айта элек. Мен де сүйлөп урматтуу мекендештер, мына түндө Садыр Нуркожоевич ушу 47 түрмөгө келип түшкөн экен. Биз дагы кабарын угуп азыр келдик. Мекенчилер жөн жата бербейли, сезимди ойготолу. Жаңгыз ушу Садыр Нуркожоевич карапайым калкынын таламын талашып, кумтөрү элине иштесин, зыяны келтирилген жаратылышына элине зыяны төлөнсүн деген дүйнөлүк сотко берилген. Ошондон баш тарт деген сөздөр болуп аттыр деп биз укканбыз, соодалашып аткан экен деп. Эми мына ошол чын экен, түндө ушул жерге алып келип жаткызыптыр. Колу кесилген, мойну кесилген дейт, өмүрүнө коркунуч салып өлтүрүүгө аракет кылышкан экен. Азыр мекенчилер бул жерде аз болуп аткандыктан биз ушул видеону тараталы деп чечтик. Мынакей азыр ушу түрмөнүн алдында турабыз. Келиңиздер, бардыгыңыздар колдоого муктаж Садыр Жапаров жана үй бүлөсү.